Субханалла. Дайдан. Мен билем, азыр азирет чыгарат буну. Мында просмотр аз болот. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени эч ким өлүм жөнөккүсү келбейт. Сен ийгиликке жетесиң деп коеюнчу. Тим эле 75.000 просмотр болот да. Бирок качан сен өлөсүң дегендечи 1000 просмотр болот. Анткени жар жанында 74.000 өлгүсү келбейт да. Бирок сервен өлөбүз. Ушундай. Чын айтам. Өлүм төшөгүнө жаткан адамдарчы көп убакыттарда бир нерсе болот да. Кыйналат аябай. Молдоке мен кыйналып атам дейт. Бир нерсе кылчы. Отуражан Ясин вал Кур'анил Хаким иннека ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim деп окучу жыргап атам окучу дейт. Бул дүйнөдө болсо жыргап жүргөндө анан сулуу кыздарга караганга акынба. Могу ошону укканда сүйүнүп Кур'ан укканда өлгөндөргө эле окуй турган нерсе эмне? Молдор только өлгөндү эле ойлойт да, ниеттери жаман депчи. Эми мен ниетим жакшы болуп калышым жүрөчү. Иннека ламинал мурсалин ала сиратин мустaqim. Дегенде баягы дагы окучу жыргап атам дейт, окучу дейт да. Мен муну өз көзүмөн укканмын, көргөм, укканмын. Ошо туугандар мына тирүүбүз баарыбыз. Ушунун кадырын билиш үчүн мына азыр мына баарыбыздын убактыбыз бар. Үйрөнөлү. Анткени кимдин жүрөгүндө Ясин сүрөсү болсо, Кур'андын жүрөгүн салып алды. Өлүм жеңил болот. Мен баягы, конечно, өлүмдөн башкасынын баары эртерээк болсун деп айтам. Дайыма айтам да. Өлүмдөн башканын баары эртерээк болсун деп эмнени каалайсың эртерээк болсун? Ужиндиби? Ужин 8-де. Эрте кыла албайсың. А өлүм болсо ужин турат. Ошо себептен мына түрүү болуп тургандачы, байкелерим, аксакалдарым, инилерим, балдарым мына ушул мезгилде мына динге келип алалы, мечитке барып алалы. Мечитке барып алалы, үйрөнүп алалы. Чын айтам, ушул келет, келбей койбойт. Анткени бир күн бар да, ушундай ачуу, ажалык, мындай бар нерсени тартып ала турган күн келет. Ушу келип кала электен мурда зачем? Эмне үчүн жүрүп, эмне үчүн мындай, эмне күнөө кылабыз? Эмне үчүн урушабыз, эмне үчүн жаңжалдашабыз, эмне үчүн үй-бүлөбүздү бузабыз, эмне кереги бар чынчы? Келип карап отурсаң кээ бирде мындай жөн деле болсочу мындай бир рахат алып жашаш керек бул дүйнөдөчү. Бул дүйнө рахат алып жашаш үчүн берилген чын. Намаз менен, динибиз менен. Арам нерсени ичип алып деле угарды сасып келип атпайсың магачы. Угар уруп атат го, монтип турасың го, өлөйүн депчи, молдоке бир нерсе кылчы депчи. Эми 100 грамм берүүнүн күнөө да. Ушундай да чын айтам. Эми угар уруп атпайбы? Өлөйүн деп калып атпайсың чын. Зачем? Эмнеге урушабыз? Эмнеге урушабыз? Эмне үчүн жаңжалдашабыз? Өмүр батылып кетет. Чын айтам, мына сурап көрчү бул аксакалдардан, сурап көрчү өмүрүң кандай болду? Канча убакыт жашадың десечи, азыр айтып бере албайсың ара, чын айтам.